болгон нерселерди биз ушу балыкча кыла алып атабыз. Анткени туризм, бул жерде туризм деген такыр жок. Болбосо көлүбүз бар. Эмнеге ушу туризмди колдонбойбуз деген идеологиябыз ошол болду. Былтырғы жылы 1 миллион 800 тегерегінде туристер келген. Быйыл андан да көбүрөөк келип атат. Кийинки жылдарда бул цифра 2 есе 3 есе көбөйөт. Жаңы пляжыбыз элдин баарын таң калтырган, чет өлкөлүктөрдү таң калтырган, аябагандай мыкты эс алуучу жер болсо деп билем. Түз эфирде Ала Тоо Лайв программасын улантабыз. Студияда Амантор Төрөбаев. Саламатсызбы? Жапай жаратылышта акыл бирсти сактоо боюнча активдүү иш-чаралар жүрүүдө. Ал эми экологдор акыл бирстерди тукум курут болуп кетүүдөн сактап калуу жаштардын көмөгү болбосо ишке ашпай турганын белгилешүүдө. Эске салсак, президент Садыр Жапаров акыл бирсти Кыргыз Республикасынын улуттук символу деп таануу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Белгилей кетсек, акыл бирс эл аралык жаратылышты коргоо союзунун кызыл китебине киргизилген жана дүйнөнүн 12 өлкөсүндө сейрек же жоголуп бараткан жаныбар статусуна ээ. Урматтуу көрүүчү, акыл бирс жаратылышты коргоо тууралуу кеп кылабыз. Бул үчүн берүүбүзгө жаратылыш ресурстары министрлигинин биотүрдүүлүк башкармалыгынын башчысы Кумар Мамбеталиев жана акыл бирсти жана анын экосистемаларын коргоо боюнча глобалдык программанын катчылыгынын жетекчиси Чыңгыз Көчөрөвдү чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен студиябыздарга кош келиңиздер. Кумар Абылгазымович, мынакей төмөндө айтып өткөндөй эле 12 мамлекет ушул кызыл китепке кирген акыл бирсти коргоо боюнча иштерди жүргүзүп келет. Негизи эле биотүрдүүлүктү сактоо, коргоо иштери кандай жүрүүдө? Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Чындыгында өзгөчө Кыргыз өлкөсү тоолуу, кооз көркөмдүү аймакты ээлеген. Жаратылышы да өзгөчө десек болот. Өзгөчө. Биздин азыркы муунга, келечек муунга бир чоң жоопкерчилик турат. Ал жоопкерчилик ошол биздин уникалдуу эндемик түрлөрдү көп камтыган биотүрдүүлүктүн сактап калуу милдети турат. Бул багытта чындыгында Кыргыз Республикасынын президенти өзү жана башка жетекчилер жалпы эле бир ат көтөргүч чоң жумуш алып барышат. Тактап айтканда, Кыргыз өлкөсү ушул жаратылышты коргоо жаатындагы демилгелердин башатында туруп, көп демилгелерди дүйнөлүк коомчулукка алып чыгып, башка өлкөнүн дүйнөлүк коомчулукту чакырып келет да жаратылышты коргоого. Анын бири мынакей оондо белгилеп өттү президент Садыр Жапаров, бул тоолорду, экосистемаларды сактоо тууралуу. Эң туура айтып атасыз. Азыр эми бул демилгелердин бир негизгилердин бири болгон ушу акыл бирсти коргоо демилгесин 2012 жылы атайын улуттук стратегия иштеп чыгып, ошол стратегияны жүзөгө ашыруу максатында Кыргыз өлкөсү өзү демилгелеп 12 мамлекеттин башын бириктирип, 2013 жылдын 23 августунда дүйнөлүк эл аралык форум өткөргөн да. Ошо 12 өлкөнүн жогорку деңгээлдеги өкүлдөрү келип, ошол форумдун жыйынтыгы менен Бишкек декларациясы кабыл алынган. Буну да бир биз сыймыктануу менен кабыл кылышыбыз керек. Ошол Бишкек декларациянын бир жемиштүү жыйынтыгы деп биз ошол 12 өлкөнүн башын бириктирген акыл бирсти коргоо жана анын байырлаган аймагын коргоо сактап калуу десек болот, катчылыгы түзүлүп, ал катчылык Бишкек шаарында Кыргыз Республикасында орун алды. Бул биз жөтө сыймык. Анын жетекчиси Чыңгыз мырза кенен айтып берет бул эретте. Айта кетчү нерсе, биз эмнелерге жетиштик? Кыскача айтканда, ошол акыл бирсти
коргоо жаатында биринчиден биз өзгөчө корголуучу жарыш аймактарын түздүк. Ал Хан Тенгри, Алатай жана Каначуу мамлекеттик жарыш парктарын түзүп, алардын бир техникалык жабдуулар менен жана ошол Агылбирсти байырлаган жерлерди фото капкандарды орнотуу менен, жергиликтүү калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен биз ошол түзүлгөн өзгөчө корголуучу аймактардын аянтында Агылбирс байырлаган далилдей алдык. Экинчи кадам, биз ошол өзгөчө корголуучу жарыш аймактарынын өз ара бириктирүүчү экологиялык коридорлорду түзүп үлгүрүп баштадык. Андан сырткары мына баарыбызга белгилүү болгондой, өтүп кеткен 2023 жылда президенттин жарлыгы чыкты атайын ошол Агылбирс Кыргыз Республикасынын улуттук символу катары кабыл алынды. Ошол жарлыкты аткаруу максатында биз мурда эгерде Агылбирсти олжологон учурда 1,5 миллион доо коюлган болсо, бүгүнкү күндө ошо доо өлчөмдү 2 миллионго көтөрдүк. Айыппулдар бир топ жогорулат десек болот, Ан менен бирге эле ошол Аркар, Бугу жана Тоо текесине дагы ушу айыппулдарды, доо өлчөмдөрүн бийиктеттик. Бизде андан сырткары ошол Агылбирстердин санын тактоо, ошо Агылбирстердин популяциясынын абалын аныктоо багытында дагы бир топ чоң жумуштар аткарылды. Эми бул биздин министрлик эле эмес, ошол биздин эң бир жакындан жардам берген биздин шериктеш, көмөктөш мекеме бул GSLab, то есть катчылык. Андан сырткары Элбирс жана SLF Кыргызстан, SLT ушул мекемелердин колдоосу менен биз атайын ПАФС методикасын жүзөгө ашыруу менен бир эле Кыргызстанда эмес, башка өлкөлөрдү да камтыган атайын Элбирстин санын жана андан башка бир топ критерияларды аныктоочу атайын методиканы да кабыл алып алдык. Аны менен бирге эле Smart Patrol атайын системасын бүгүн жүзөгө ашырып, өзгөчө корголуучу жарыш аймактарынын аймагында бир алгылыктуу иштер жүргүзүп келебиз да. Дагы белгилей кетүүчү нерсе, ошол 12 мамлекет биригип сүйлөшүп олтурганда биз 24 ландшафттык аймактарды аныктаган болчук. Ошол ландшафттык аймактарды атайын башкаруу пландарын иштеп чыктык. Ал ошол тактап айтканда Кыргыз Республикасынын ошол Борбордук Тянь-Шань атайын Агылбирс сактоо ландшафтын башкаруу планын иштеп чыкканбыз бүгүнкү күндө. Экинчи этабы менен биз бул эки өлкөнүн аймагын камтыган Алай-Гисар ландшафтын башкаруу планында үстүндө иштеп жатабыз бүгүнкү күндө. Демек аймактарга бөлүнгөн. Аймактарга бөлүнгөн. Ошол 12 мамлекет ичинде 24 аймак атайын ушу Агылбирсти коргоп, сактоого атайын тийиштүү шарттар түзүү багытында. Анын бирге эле мен айта кетишим керек, бүгүнкү күндө Агылбирс чындыгында бир эле биздин жаратылыштын көркү эмес, ал өзүнчө бир биздин руханий байлыгыбыз. Андан сырткары бул тактап айтканда жаратылыштын туруктуулугу жана абалы жөнүндөгү маалымат берүүчү индикатор катары кабыл алабыз. Бул баланс катары көрсөтүп турат десек дагы жаңылбайбыз. Туура айтасыз. Агылбирс эгер байырлап атса, ал жерде Агылбирстин тою толгон ошол тоо текелер, кайберендер, суурлар, андан башка жапай жаныбарлар байырлайт. Ал эми ал тою толгон жаныбарлар байырылдаса, ал жакта тийиштүү чөптөр өсүп, тийиштүү бир коргоо жүзүгө ашырылып атат. Экосистемасы бул жакшы дегенден кабар берет десек жаңылбайбыз. Албетте. Чыңгыз Оразалиевич, төмөндө Кумар Абылгазымович айткандай, негизи эле 12 өлкө мынакей биригип, ушул келишимге келип, башкы кеңсеси ушул Борбор кала Бишкекте жайгашкан экен. Сиздердин иш алып барууңуздар кандай болуп атат бул жаатта? Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Айтып кетиш керек, ошол биринчи форум Кумар Абылгазымович айтты. Биринчи форум 2013 жылы болгон, Агылбирсти сактоо боюнча 12 мамлекет келип, жалпы андай бир
добуш менен ушу глобалдык программаны кабыл алган акыл бир сактоо боюнча. Ошодон бери мынакей 10 жыл өтүп 11 жыл келатат. Бир топ иш чаралар өттү. Ошонун бардыгын өлкө башчысы сезип, түшүнүп, туура багытта ошо өзүнүн жарлыгын чыгарып атат. Ошо акыл бирс улуттук символ. Ошондой эле бул жаштар арасында белгилүү болгон бул жөө марафон да өтүп турат, Албетте. То есть бул кандай десем, бул 10 жылда болгон иштин чарасынын азыркы мына жыйынтыгы ошол жарлык келди и кийинки кадамдар кандай деген немеде этапта турабыз дегендей сөз да. Бул жөндө ушу глобалдык программа GSLAP ал англисче аббревиатурасы. Уникалдуусу мындай азыркы учурда дүйнөдө аналогу жок да. Биз деле мисалы иштеп мына азыр ишти алып жүргөндө жаңы жанагы нововведение деп коет, новиналардагы ондай көрүп жакшы практикаларды ондай интеграциялык киргизүүгө да максат коюп атабыз. Албетте жанагы үтүр чекитке чейин ондай алып барыш кыйын, анткени акыл бирстин жашаган жери бул тоо экосистемасы. Абдан ондай тоолуу, таштуу жерлерде байырылайт десек жаңылбайбыз. Да, ошондой. И кандай десем, ошол Кыргызстан 12 мамлекетке площадка түзүп берди да. Атайын иштешүү бир аянтча болду десек болот, Ошондой. Анткени ошол 2 жылына бир же жыл сайын биз жолугуп бир площадкада да. И өзүбүздүн иш-чара, өткөн иш-чара келечектеги жанагы пландарыбызды дагы бөлүшөбүз да. Ошол моментте жанагы жакшы практикалар менен биз алмашабыз. Көп эл аралык уюмдар дагы катышат. Ал жерде дагы мамлекеттерде мүмкүнчүлүк болот. Ошол финанс каражаттан дагы иш-чара жүргүзүштү. Ошондой площадка түзүлдү. 10 жылдан бери иштеп жатат. Азыркы учурда дагы жанагы бул программанын жемиштүүлүгү жана көрсөткүчтөрү абдан жакшы деп айтсам болот. Чыңгыз Оразалиевич төмөндө Кумар Абылгазымович айтып өттү, ошол резолюция кабыл алган депчи. Резолюцияда эмнелер камтылды алгач? Жалпысынан айтып кетиш керек, бул резолюция жана тоо экосистема сактоо боюнча да 5 жылдык. Бул резолюцияга чейин дагы бир резолюция кабыл алынган, жанагы жаратылыш природа не знает границ, да? Жаратылыштын чеги жок. Чеги жок деп айтса болот да. Бул абдан жакшы анасем демилге болуп, эл аралык площадкаларга бул Кыргызстан өзүнүн позициясын көрсөттү деп. Анткени билебиз, дүйнөлүк практикада бир мамлекет өзү ушундай экосистеманы калыбына келтирүүгө күчү жетпейт. Баары жалпылап мындай колгабыш кылуусу зарыл. Ооба. И ошондо деле ар бир өзүнүн немесин анасем ответственностьун сезип, жоопкерчилик бар эле. Бар. И ушул бул абдан жакшы көрсөткүч эл аралык донорлорго. Бул Кыргызстан өзүнүн позициясын көрсөттү и өзүнүн жанагы повесткасын дагы белгилеп кетти деп айтса болот да. Ошондой эле сандарына токтолсок, акыл бирстен төмөндө айтып калдыңыздар, фото капкандар коюлган деп. Азыр санарип-доору дегендей мүмкүн онлайн көрүп турууга мүмкүнчүлүк бар, мындай сандарды аныктоо үчүн. Болжолдуу барбы? Уруксат этсеңиз, ооба биринчи бир учурга токтолуп кетким келип атат. Биз чындыгында эл бирсти улуттук символ кылып кабыл алуу менен эл бирсти мен чындап бир учурга токтолуп кетишим керек. Чыңгыз Оразалиевич дайыма айтып жүрөт. Бул эл бирс бул элчи. Кыскасы 12 мамлекетти бир аянтчага чогултуп, бир столго отургузуп, көйгөйлөр талкуулаганга бүт баарын мажбурлап коюп атат. Анткени баардын кызыкчылыгы бир десек болот. Дагы бул Чыңгыз Оразалиевич ушул сөздү айтканды жакшы көрөт. Бул визасы жок өлкө кезе алат депчи. Каалаган учурда каалаган жагына барып, ошол коңшу өлкөдөгү экологиялык абалдыга дагы көзөмөл жүргүзүп келе алат да. Төмөндө айтып өткөндөй эле, сиз айткандай индикатор болуп эсептелет. Индикатор, ошону айтып атканыбыз. Албетте бүгүнкү күндө барыска белгилүү болгондой, бир учурда биз Элбирсти көргөн инсанды биз бир көрдүңбү, чындап эле көрдүңбү деп сурачубуз да. Азыркы учурда
эми көпчүлүгү эле биздин атуулар өздөрүнүн чөнтөк уюлдук телефондордон тартып алып интернет желелерине жайгаштырып атат. Аны баарыбыз билебиз. Бул деле ошол мурдагы жылдарга караганда акыркы учурдары Элбирстин саны көбөйгөндүгү жөнүндөгү түздөн түз далил. Андан сырткары бул жерде бир нерсени ачык айтып кетиш керек. Биз жыл сайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган катары санак жүргүзөбүз. Улуттук илимдер академиясы менен биргеликте. Андан сырткары биздин эксперттердин да өзүнүн санагы жүрөт да. Экөөсүнүн ортосунда айырмачылык бар. Эми айырмачылык ар кандай түшүндүрсөк болот. Бирок бүгүнкү күндө биздин расмий эсеп боюнча 500гө чамалаган Элбирс Кыргыз Республикасынын аймагында байрылайт. Андан көп болушу мүмкүн деген дагы жүйөлөр бар. Себеби Элбирс бул өтө аярлуу жаныбар. Жаныңызда жашынып алса байкабай калышыңыз толук ыктымал. Ошондуктан Элбирсти саноо бүгүнкү күндө өтө кыйын иш чара. Ал эми биологиясын бүгүнкү чейин бир толкандуу дүйнөлүк масштабтагы илимпоздордогу изилдеп чыга элек да. Ар кандай талаш ойлор бар. Ошого карабастан бүгүнкү күндө бир демек бир пикир жок десек болот, бул окумуштуулар талаш ойлор бар, но толкандуу мондай деп айтылган ой азырынча чыга элек. Дагы эле бул процесс жүрүп атат да. Негизи эле Чыңгыз Оразалиевич айтсаңыз, мынакей 12 мамлекет деп атабыз. Ал мамлекеттер кайсылар? Айта кетсеңиз. Белгилеп кетсек, бул алфавиттен айта албайм, бирок мисалы Афганистан, Бутан, Индия, Непал, Пакистан, Монголия, Китай, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикистан, Россия Федерациясы. Ушул баары 12, жалпы 12 мамлекет. Ушул 12 айтылды. Ошол 12 мамлекетте ушул Элбирс кездешет. Мынакей төмөндө белгилеп калдык. Бул аңылоого, мыйзамсыз аңчылыкка бөгөт коюудагы мынакей айыппулдардын саны жогорулады. Бул өзүнүн канчалык таасирин берет эми? Айта кетсеңиздер. Албетте бул оң таасирин бериш керек. Бул доонун өлчөмүн көбөйтүүбүздүн эң бир максаты ошол биз президентибиздин указын жарлыгын жүзөгө ашырышыбыз керек болчу. Биз учурдан пайдаланып чакыруу таштап кеткенди туура көрүп атабыз. Себеби сиздер аркылуу гана биз ушундай бир алгылыктуу иштерди жайылтып албасак, себеби мүмкүнчүлүк болбой маалымдуулук болсо, жалпы жарандарыбыз баягы ушул маалыматтарды угуп, билип, жаратылышты коргоого салым кошот деген ишеничтебиз. Анткени ар бир жаран салым кошсо, демек биздин жаратылыш өз калыбына келет деген үмүттөбүз. Эң маанилүү учур биз ошол доо өлчөмүн көбөйтүү менен бирге эле ошол доодон түшкөн акча каражаты бул чындыгына жаныбар дүйнөлүсүнө тиешелүү. Ошо Элбирс жана башка жапайы жаныбарлар жөнүндө сөз болуп атат. Ушу жапайы жаныбарларды мыйзамсыз олжолоп жаткан учурду видеого тартып, же ошол жөнүндө маалымат берген биздин атууларга ошол өңгөндөн кийин ошол каражаттын 50%-ын сыйакы катары берүү жөнүндө ошондой эле жашыруун да берсе болот, жарандарыбыз. Жашыруун да берсе болот. Кийин биз бирок ошол берген атуулга сыйакыны биз деле купуя иретинде бере алабыз. Ушул учурду мен баягы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биздин мекендештерге жайылып койсун деп туура көрдүм. Андан сырткары биз бүгүнкү күндө бир чоң даярдыктын үстүндө жүрүп атабыз. Себеби 2014-жылы 611-токтому менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өкмөт деп аталчу, ошо өкмөттүн токтому менен Ак Элбирстин күнү деп бир күн белгиленген. Ал 23-октябрь. Ошо октябрга биз мына биздин өнөктөштөр менен GSLab жана башка өнөктөштөр менен бир чоң даярдыктын үстүндө жүрүп атабыз. Сиз жана айтып кетип аткан жаштар жөнүндө дагы бир өтүнүү кайрылуу жасап кетсем, чындыгында бүгүнкү күндө классташтардын биримдиги, классташтардын ынтымагы аябай өзүнчө бир чоң эффект берип атпайбы? Ошондуктан ошол бир ынтымак куюшулуп жаткан учурда дагы Ак Элбирсти коргоо багытына
Көңүл буруп койсо, көңүл буруп койсо. Жөнөкөй эле нерсе ошол бир акыл бирстин байырлап жаткан жерди бир биотехникалык иш-чаралар жүргүзүү же түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүүгө колдоо көрсөтүп койсо, биз министрлик тарабынан дагы биз өзүбүздүн бир ыраазычылыгыбызды билдирип, атайын бир сыйлоо, ыраазычылык каттарыбыз менен же грамоталар менен сыйламакпыз да. Атайын бир өзүңүздөрдүн бир сыйлай турган бир немеңиздер бар десек жаңылбайбыз, Биз да азыр ошол биздин пресса кызматы менен чогуу бир жаңы долбоор иштеп чыгып атабыз. Бул жаратылышты коргоо, мекенди коргоо деп атайын рубрика ачканга аракет жасап атабыз. Өзүбүздүн социалдык бир желе аркылуу мүмкүн биз ошол активдүү биздин эко активисттерди жана башка же болбосо социалдык тармактардан ушул биздин мекендештерибиз улам эскертүү иретинде, жайылтуу иретинде мындай маалымдап турса, маалымдап турса жакшы болот эле. Эскертсек, мүмкүн чындап ошол туура эмес жолдон кайтып калышат. Туура белгилеп өттүңүз. Чыңгыз Оразалиевич, мынакей 12 өлкө деп калдык. Эми алдыдагы пландар кандай? Мынакей ошол учурда фото капкан. Негизи эле фото капканга түшкөндөрдүн саны канча? Сиздердин эсеп боюнча ошол эле учурда донорлор менен иш алып барбы? Жалпысынан ошол акыл бирсти жана анын экосистема сактоо боюнча глобалдык программасы ошол туура белгилеп кеттиңиз, санын билүү максатын коет да. Ушул багытта биз эксперттер менен, эл аралык эксперттер менен чогулуп, ошол методикасын иштеп чыктык да. Методикасын. Анткени методика жылдан сайын немеде өзгөрүлө берет. Мисалы фото капкандарды колдону, дрондорду колдону, мисалы жаңы технология өнүгөрөт да. И ошол убакыт азыркы учурда ошол методология PAUS деп коебуз, бул аббревиатура англис тилинен. Бүт 12 мамлекет иштеп жатат ошол PAUSтун алкагында. Анын бирдиктей да бүт мамлекеттерге. Ошол мен айтпадымбы, бир жолукканда ошол мамлекеттер бири-бири менен ошол маалыматты неме кандай десем презентация кылат да. И ошол маалымат катчылыкка жөнөтүлөт. Биз ошону свод кылабыз. Ошол методологиянын алкагында мынакей келе жаткан 23 октябрда биз анда расмий түрдө жарыялоого анда максат коюп атабыз. Анткени бул иш-чара акыркы 4 жылдан бери жүрүп жатат. Бул методология мисалы бир жылда эле фото капкандарды коюп, жалпы санын билүү максат койбойт да. Бул жерде систематикалык болгону көзөмөлдөп, баягы кандай байырылып атат, алардын абалы кандай десек болот, Ооба, анан ошол жерде жашаган туруктуу үй бүлө деп коет да. Ошолорду дагы андай анализдеш керек да. Анткени акыл бирсти сактоо дегенде биз анын артынан жүрүп GPS койгон максат жок да. Андай ыңгайлуу условия түзүп берүү. Ошол кумаралыкка сыймыш айтып кетти. Өзгөчө жаратылыш территориялардын немесин территориясын көбөйтүү дегенде да. Мисалы ушундай катары да болду. И ошондой кандай ыңгайлуу шарттар түзүлүп берсе акыл бирсти эле андай өзүнүн кандай десем андай жашап алып жүрө берет да. И ошол методология ошол туруктуу жашаган үй бүлөлөрдө кармайт. Анткени биз айтпайбызбы, акыл бирсе чек араны билбейт. Мисалы биз Казакстан мамлекети менен да, мисалы если бир ландшафт ареал акыл бирсти. Алар ошол биздин эксперттер тиги беттен да санашы мүмкүн. Акыл бирсти биз деле санап калышыбыз мүмкүн да. И ошону биrdикке келтириш үчүн биз ошол методиканы карап чыктык. И ошонун саны бизге свод болот да. Ошондо биз айтабыз, бул демек эки жак менен иштешүү тыгыз болуш керек турбайбы? Ошого бул ЧСЛ программасы экинчи максаты койгон, бул трансчек ара андай кызматташуунун өнүктүрүүсү маселесин коет да. И мисалы түштүк тараптан деле айтсак болот да. Ал жерде Өзбекстанда мисалы ал жерде деле ошол методологиянын алкагында иштер жүрүп жатат. Бирок биз баягы маалыматты чогултуп идентификациялоо деп коет да бул процессти. Бир топ убакыт кетет бул жерге. Ошон үчүн акыркы 4 жылдан бери иштеп жүргөн ишибизди
буюрса мына келе жаткан 23 октябрда акыл бериштин күнү биз ошондой министрдин демилгеси жардамы менен ушу жаранга мындай даярдыкчы көрүп жатабыз. Эң жакшы дейбиз. Кумар Абылкасымович, 1 мүнөттөй убактыбыз калыптыр эфир бүтөрүнө. Ошондой эле айта кетсеңиз, биотүрдүүлүктү дагы да өнүктүрүү үчүн, аны калыбына келтирүү үчүн эмне кылышыбыз керек дагы? Эң актуалдуу суроо берип атасыз. Биринчиден, ар бир атуу өзүнүн жоопкерчиликтүү мамилесин сезиш керек да. Себеби бир эле ошол жаратылышты коргоо мамлекеттеги карым укуктуу органдан эле эмес, ар бир инсандын, ар бир атуулдун иш аракетинен көп көз каранды. Эгерде биз бири-бирибизге түшүндүрүп айтуу менен тыя алсак, бири-бирибизге туура түшүндүрө алсак, албетте биздин мындай дүйнө жүзүндөгү кездешпеген жапайы жаныбарлар, өсүмдүктөр дүйнөсүнүн объектилерин коргоп калуу биздин гана колубузда. Аны башка жактан келип коргоп берет деген ойдон алыс болушубуз керек да. Демек, ар бир жаран баарыбыз салым кошушубуз зарыл, Ошол биздин өзүбүздүн башатыбызга дагы айткан оң да. Себеби биздин эзелтеден ата бабабыз ошол жаратылыш менен таттуу мамиледе болуу деп чакырып келген. Тиги жалгыз даракты кыйба, мисалы үчүн эмне үчүн акыл беришти өзүнүн колдоочу катары, батырларды колдоочу катары кабылдаган. Кыргыз эли эзелтеден билген. Чындыгында бул акыл бериш бул чындыгында индикатор экенин. Чындап эле элчи экенин сезген ошолдон эле байыркы элибиз. Мен ойлоп атам, ошол эгер биз башатыбызга кайтып эзелтеден ата бабабыз жасаган мамилени бүгүнкү муун биз жапайы жаратылышка ошондой мамиле жасасак, сактап калуу өтө деле сактап калуу эле эмес, калыбына келтирүү дагы өтө кыйын иш чара эмес. Ал толук кандуу жалпы биздин колдон келүүчү иш чара. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эфирибизге келип, акыл бериш тууралуу кеңири маалымат бергениңиздерге, ошондой эле биотүрдүүлүк боюнча дагы маалымат бериңиздер, кишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Ардактуу телегөрүүчү, Алат Улаев программасында жаратылыш ресурстары министрлигинин биотүрдүүлүк башкармалыгынын башчысы Кумар Мамбеталиев жана акыл беришти жана анын экосистемаларын коргоо боюнча глобалдык программанын катчылыгынын жетекчиси Чыңгыз Көчөров менен маектештик. Алатуу 24 каналынан алыстабаңыздар.